Саламатсыздар, жашыгы машыгуучулар, кандайсыздар? Биздин көптөн күткөн тренинг башталды. Азыр көргөнүңүздөр эле бул жерде мен онлайн катышып атам, Чыңгыз мырза офлайн. Бул экранды өзгөртсө, мына болот экен, мына көргөнүңүздөй могул жерде биринчи группа келди. Азыр Сайкейди эме кылып атат. Эс ачкычтын тренинги башталды. Мен онлайн кылтам. Чыңгыз мырза азыр данный момент ошакта. Бул мен. Ошол жерде азыр Бишкекте офлайн түрүндө болуп атат. Ошо азыр бир эме болуп атат. Упражнение кылыш керек элдер. Ошо упражненияны бүгүн эмеге баштады. Как раз бүгүнкү күнүбүз негативден чыгам. Азыр могул жерде башталды. Азыр саламатсыздар дагы баарыңыздарга. Кээ-биркилер азыр түз эмеде тренингде отурушат. Эс ачкыч башталды. Бүгүнкү биринчи күнүбүз эме негативди чыгаруу. Азыр үйрөнүштү. Процессти кантип негатив чыгарды, эки негативин чыгардык. Жиникелеби же бирөөгө эме коркуу, капа болобу. Азыр өздөрүнчө эки киши бири-бири менен практика кылып атышат. Ошол биз анда эмесе эс ачкычка баштадык. Бүгүн негатив чыгарабыз, эртең максаттарды киргизебиз, анан бүрсүгүн ушундай кандай десем көп практика кылабыз. Ошол азыр алар кылып атканда мен эме кылайын, түз эфирге чыгып айтып коеюн дедим. Эмне болуп атат деп. Бирөө сурап атат, сетевой бизнеске кандай карайсыздар? Сетевой бизнес бир бизнестин түрү. Кимге кызык болсо же эмесиге туура келсе кылса болот. Окей, түз эфир. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Теріңіз жақсы. Жакшы, ден соолуктар. Агай, Жалал-Абадка келесиздер Сайкей боюнча, ошол боюнча суроо берейин дедим эле. Барабыз, азыр могу Бишкекте бүгүн биринчи болуп атат. Азыр эле бүтүп азыр практика кылып атышат. Көрдүм. Ошол анан эмеден кийин кандай десем, Бишкектен бүткөндөн кийин ошо Жалал-Абад ош кыдырабыз буюрса. Чыңгыз мырза өзү келет да? Ооба, ал өзү барат. Бул жака келип канча күн болот? 3 күн болот. Кандай? Бул жака чакырыш үчүн өзүбүз адам чогултуп, мынча адам болдук деп чакырышабызбы же өзүлөрү уюштуруп келишеби? Жок, сиздер уюштурсаңыздар, анда түз эле сиздерке болот. Уюштурган кереги жок. Атак биз да реклама кылабыз да. Канча адам өзүңүз уюштуруп чакырыш үчүн? Бир 15 адам, 16 адам болсо максимум. Анткени көп болуп кетсе да эме болот ошо. Сиз эгер 16 киши чогулсаңыз, 14-16 киши, анда сиз эч ким чакырбай ошока сиздикине эле барабыз. Любой регионго эгер 15-16 адам топтосок келе бересиз, Ооба. Ошол азыр аябай кызык болду. Өткөндө биз биринчи баягы эме кылдык эле го, тааныштыруу катарычы. Ооба. Анан азыркы группанын ичинде бар экен, анан ал кылып кеткен эле негативдичи. Жана биринчи баягы үйрөтөлү деп эле эме кылдык, мына иштебей жана үйрөтүш үчүнчү. Анан азыр аябай детально үйрөттү азыр эме кылыпчы. Анан ошол эжеге аябай эме болуптур. Иштептир, үйүнө барып азыр айтып атпайбы бизге группада. Ушундай эме кеттим эле, азыр мага аябай иштер дейт. Ошол кайра келиптир платныйга. Жинин келтирейин десе келтире албайт. Уже жини келтирейин десе келтире албайт. Ушундай кызык нерсе экен да. Анда мен гарантиясы бар деп чогултурсам боло берет да. Гарантиясы эми туура кылса гарантиясы, бул илим да, эми бул эме баягы. Суу төгүлсө суу болуп калат дейбиз го, мисалы ошол сыяктуу нерсе да. Анан Сайкейди алыш үчүн буга чейин подготовительный нерсе курстардан өтүш керекпи же? Өтсө жакшы болот. Мисалы сознание, подсознание билсе жакшы болот. Бирок айырмасы жок. Эгер баягы процесс туура эле кылса болду. Бирок мисалы
баа бербеген, ишенбеген, андай боло эле, итагиле мондай деген, итагиле заранее кабыл кылгысы келбеген баргандыкы бир аз кыйын болушу мүмкүн. Итагиле туура эмес болуп коюшу мүмкүн. Ошого баягы адам. сознание саморазвитиянын кабары болгон кишилерге мындай аябай кандай десем, аябай күткөн нерсеси болгон үчүн жагат аларгачы. Анан агай айыл жерине мисалы үчүн адам чогултуп чакыртсак скидка болобу, болбойбу? Скидка болбойт. Болбойт, Стипендия ошол болушу мүмкүн, скидка жок. стипендия болушу мүмкүн. Түшүнүктүү. Бизде стипендия бердик, бул келгендеги бирөөгө экөөнү 50%, бирөөсүнө 100%. Ал эме шартына жараша. Шартка жараша сурап туруп өзүңүздөр карап Ал бересиздер. мисалы акчасы болгондор келип эле мен скидкага кирем десем, ал итегиле адам каалабай айтыптыр да. Анан кепилге айтат кымбат, арзан. Эми кепилге кереги жок да, кереги жок кишиге бирдемени сатсаң, ал бекер берсең да албайт да, туурабы? Бизге мисалы чочкону аябай арзан кылып же макул чочкону жейде үстүнө акча кошуп беребиз десе да, биз жебейбиз го, ошо сыяктуу да. А Кытайларга алып келсең, сразу кымбатка сатып бересиң. Ошо сыяктуу. Түшүнүктүү. Москвада эмки жума болот, бирөө сурап атат. Москвада ошондо эмесин убактыларын биз Чыңгыз мырза менен келишишибиз керек да, качан келе алат. Организационный вопросторду Чыңгыз мырза менен сүйлөшүңүздөр. Качан каякта биз экөө сүйлөшүп ошо. Эгер Ошко бара турган болсо, анда биз Жалал абад, Ош, Ноокат, Кызыл Кия, Баткенди кошуп коебуз. Ал бир барганда ошо баарын бүтүп келет. Макул, рахмат чоң агай, иштериңизге ийгилик. Макул, сизге да чоң рахмат. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы агай? Алейкум ассалам агай. Улуу атабы? Угултат. Угултат. Менин атым Туратбек. Сиз менен да байланышканбыз бир-эки даректен дагы. Анан сиз деген негизинен суроолорум деле жок. Суроолор жаралганда сиздин лентаңызды кайталап отуруп, кайра өзүмө жооп алып алам. Лентаңыздагы техникаларданчы. Анан бир-эки ыраазычылыгым бар. Болгону. Жакшы. Ушул деңгээлге, ушул азыркы учурда мен мисалы мындан 1-2 ай, 3 ай мурун эле кыялданып жүргөн, каалап жүргөн нерселерим уже жетип алгам да. Азыр жеттим. Дагы кыялдарым мен дагы алдыда болот дегендей да. Сиздин техникаларыңызды байма-бай акырындап өзүм жашоомго киргизип келип атам. Мен колдонгон эң башкысы, эң жакшысы болгон бул. Мен билбейм, бирок ошол болот, ошону каалайм, ошого ишенем деген техника болду. Ошону колдонуп жүрүп мен көп нерсеге жеттим да. Өзүм жашыман чектелиппи же башка жактанбы эч нерсе чектей албадым. Мен билбейм деп жүрүп эле көп нерсени үйрөнүп алдым. Ошол техниканы колдодум. Мен бар, Кудай бар. Аны дагы азыр жаңыдан киргизип келип атам, бирок толук киргизе элекмин. Киргизсе бардык техникасы колдонот. Кандай десем, адам жакшылап киргизип алса эле өзүнө ишеничти коюп койсо эле ал техникалардын бардыгы иштейт. Анан Сайкейге мен Кыргызстанда Бишкекте болгон өткөнкү оффлайнга барган болчумун. Барып, анан азыр катышып окуйн десем, убактым туура келбей калды, бирок сонун сабак экен негизи. Биринчи кылганда кичине эме болду. Результат болду кичине. Бирок дагы өздөштүрүш керек экен. Аны бир кылган менен кылып кетиш кыйын экен да. Ал особенно мускулный тест оңой эмес да, аны баягы жакшы үйрөнүп алыш керек да. Анан менде бир эме болду да. Өзгөчө тест. Кандай десем, кээде адамдын өзүнүн өзү самооценкасы түшүп кетет го. Менде дагы кээде ошондой болуп турат да. Өзүм ар кандай кылам техникаларды, эми кээде бирок көтөрүш кыйын болуп кетет. Кээде бир өзүмдө анализ кылып таппай жүрөм, кээде өзүмө ишенич көбөйүп кетет да. Өзүмө катуу ишенип алам. Кээ бир учурларда ишенич төмөн болуп кетет. Анан ушул жактан бир өзүм бир техника колдонуп жүрөм азыр. Өзүмө ишеничим түшүп кеткенде бир кымбатыраак жактарга барып, тамактанып, жакшы кийинип, өзүмө жакшы карап коем, кичине ишенич көтөрүлүп калат. Бирок көп озой атат да. Өзүмө сыйлабай койсомбу, эме болуп калса түшүп кетет кайрачы. Ошого бир техника табышым керек болуп атат өзүмө. Техника бар го бизде. Ошону да, эс ачкычта ошо техника. Эс ачкычта ошо. Ошо Сайке эс ачкыч деп койдук кыргызчасынча. Эс ачкычта эме. Ошо баягы эмени киргизебиз, самолюбияны киргизебиз. Анан негативди чыгарабыз. Азыр баягы деле оценка түшүп кеткен деген сөз бир нерседе негатив болуп атат да, туурабы? Өзүң жаман көрүп атат адам. Ошо өзү жаман көргөн нерсени чыгарып салат, ушундай да. Анан азыр бир эмени кечээде сабагыңызга барып бир техниканы киргизип келдим дагы. Баягы бечаралыктан чыгуу болчу. Жакшы, маз. Эчтеке күтпөө, эч ким эчтеке кылып бербейт депчи.
азыр Аха. башка чыксаң деле, башка жака чыксаң деле булар мага милдеттүү эмес деп коюп кайра жырга кете бересиң. Настроение түшпөйт. Ошол Жакшы, жакшы жардам жакшы. берип атат. Анан негизи өзүм дагы коуч болом деп жүрөм, жеке өнүгүү багытындачы. Буюрса, Аха. алдыда. Ар кандай Иншалла. техникаларды үйрөнүп, анан өзүм теңдүү өзүмөн кичинекейлерге мен сизден үйрөнгөн техниканы эле болгону өзүмө иштеген да. Өзүмө иштеген бир эки менен бөлүштүрүп көрөм, силер да иштеткиле иштейт депчи. Себеби мен өзүмө жардам берген алар. Өзүм чыккан Биринчи ошол менен. ошо менен кирсе уверенныйраак болосуң да. Анан Ооба. тигилерге да таасир берет. Өзүң кылбаган нерсени бирөөгө айтсаң ал ага баары жукпайт дегендей да. Туура. Анан ыраазычылык сизге чын жүрөктөн. Кубанычтамын. Сизди сыйлап ар тренингиңизде. Ыраазычылык билдирип коеюн дегем анан. Баардык иштериңизге ийгилик агай. Жаман рахмат. Ассаламу алейкум, жакшы. Саламатсызбы? Жакшы, жакшы. Мен сиздин курсуңузда окудум эле буга чейинчи онлайн. Андай ошондо аябай мындай кыйын кырдаалга туш келип калганда сизге жазылып көп жанагыларды алдым. Пайдаларды. Баягындай жертва состоянияга түшүп калган экем. Бир аз чыктым да. 20%, 30% чыккандай болдум, бирок толук чыга албадым. Аракет кылып атам. Анан менде проблема, азыр эки проблема болуп атат да. Мен ошол учурда сизде баягыда окудум, апрелде, майда окудум. Аябай баягында депрессияга түшүп калган учур болду да мендечи. Анан бир жакын адамыма обида кармап, ошол нерсени агрессия кылып, балдардан чыгарып алыпмын да. Балдардан. Анан ошол учурда мындай чоң балам көп уруп, көп урушуп коюпмун. Азыр ал нерсем токтоду баягы депрессиядан чыккандан кийин. Бирок мындай коркуу сезими, анан жалган сүйлөө калып кетти да баламдачы. Ошол нерседен чыгара албай атам баламычы азыр. Аны биринчи ошо баягы эс ачкыч деген техника кылтабыз го, подсознательный уровеньде ошолордун эме кылабыз да. Анан балдарга эми алар эс ачкычты жакшы түшүнбөйт да, аларга сиз жакшы отношение кылып өзүңүздү өзгөртсөңүз эле болду. Анан аларга уже акырындан баштап тезирээк өзгөрөт аларчы. Алар жаш да азыр. Анан ошол Кандай? 4 жаштадан анан сиз баягы 7 жашка чейин программа кирет дейсиз го мээсиндечи. Анан ошол 3 жыл убактым бар экен, ошол учурдан 3 жылда пайдаланып мен ошону чыгарышым керек дей берем да өзүмөчү. Анан өтө мындай коптонуп калдым да акыркы күндөрү жалган сүйлөп, анан мындай коркок болуп калды да өтө элечи. Тартынчаак болупту. Анан ошону кантип сиз азыр тескерисин кыла бересиз, балаңызга өзгөчө аябай мындай сүйүү бересиз, ал күчтөнөт. Анан экинчи суроо мындай болуп атат. Бир алдаган адамды кайра эле алдай берет деген эле менде жана кирип калды да. Мээметчи ошону кантип чыкса болот депчи. Ошо баягы эс ачкыч менен чыгарасыз аны, подсознание. Эми азыр ал жака катышканга менде шарт болбой атат да, ошол жерден бир эки техника айтсаңыз болобу дейин дедим эле. Кайсы боюнча дедиңиз? Мисалы, жолдошума бир аз баягым бар да, капачылыгымчы. Ошол нерседен чыга албай атам. Мен ошо бир эки жолу туура эмес жалган сүйлөп койгон нерселерин азыр деле мага ошондой сүйлөп аткандай сезиле берет да. Туура сүйлөсө делечи, ушинтпей атабы деп аркасынан аңдый берем да кайрачы. Сиз ал ишеничиңиз көтөрөсүз да, сиз мындай Кудайга таштаганды үйрөнөсүз. Анан өзүңүздүн каалаганыңызды баягы айтышыңыз керек. Мындай урушпай отурган, тынч отурганда мен ушуну каалайм деп, чтобы жолдошуңуз баягы сизди түшүнүш керек да. Что действительно сиз эмнени каалаганыңыз артында турганыңыз. Атак урушканда адам, эркек киши урушканда баягы эмоцияга көтөрүлгөндө бири-бирин укпай калат да. Жөнөкөй убакытта ошо жазыңыз дагычы, жолдошуңуздан эмне каалайсыз, эмелерди депчи. Анан ага да айтыңыз, ал да жазсын сиздин эмне каалаган, анын сизден эмне каалаганыңызды. Айтат да, сенден муну каалайм дейт, анан экөөңүздөр бири-бириңиздерге бересиздер баягы каалоолордучу. Сенден ушуну каалайм деп список жазасыз, жолдошуңуз да сизге айтат, ошо сенден ушуну каалайм деп экөөңүздү алмаштырганыңыздан кийин сиздин максатыңыз жашооңуздагы эме ошо жолдошуңуз каалаганын кылуу да. Жолдошуңуз да сиздин каалаганыңызды кылат. Ошондой эки нерсе менен кыласыздар. Анан эң көп өзгөргөн нерсе эме. Ал нерсеге көнбөсө эмне кылыш керек, агай? Кандай? Аны жазып, андай мындай нерселерге көнбөсө өзүбүз эле жазып, аракет кыла берсек болобу? Сиз мындай кыласыз, андачы ыраазычылык лист жазасыз, күнүнө 10 нерсе жазасыз. Анын ичинде баягы жолдошуңузга айтпайсыз, мисалы айталы, мисал айтып атам да, мисалы ишенбей калдыңыз десем, айталы, жалган сүйлөп атат дейсиз, бирок мындай. Анда эмне дейсиз, мен ушунчалык ыраазымын, кубанычтамын, жолдошум мага дайыма туура нерсе, туура айтат, эмне, чындыкты айтат деп ошону жазасыз. Сиз ыраазы болосуз.
любой нерсени өнүгүш үчүн бир ыраазычылык керек. Аны кабыл кылыш керек, андан кийин ошо норма кабыл кылып, мындай жаман дебей, ыраазы болсоңуз ошол нерсеге ал өнүгөт. У нас плата. Рахмат агай. Эч эмес, ийгилик каалайм. Азыр түз эфирди көрсөтөйүн дагы. Могул жерде азыр Кыргызстанда Бишкекте эме болуп атат. Түз эфир. Мен онлайнга чыгып практика кылып атат. Элдер Чыңгыз Мырза муну түшүндүрүп берип атат. Эмелерди эс ачкыч болуп атат азыр. Бүгүн негатив чыгарып. Биздин эмес. Мен да бул жерде онлайн катыштым. Бүгүн бүттүк эмени азыр суроо жооп болот. Ошо сыяктуу. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Мен кошуп атам, бирок кошулбай атат кишилер. Ошол бүгүн түз эфирге чыккан себеби ошо элдердин реакциясын азыр аябай карап атам, могул жерденчи камерадан карап атам да, зумдан кылып атабыз. Ошого аябай эме жакшы болуп атат. Саламатсызбы? Саламатсызбы агай? Саламатчылык кандайсыз? Жакшы, ден соолугуңуз жакшыбы? Мен дагы мына акыркы күндөрү ушу сизди таап алып, сиздин эмеңизди көрүп атам, прямой эфирлериңизди жалам. Кубанычтамын. Балама дагы сунуштап, балам да көрүп атат. Менин суроом, ошо балам 16 жашта, төрөлгөндөн ошо рожденный эмеси бар экен, башында кистасы бар экен да. Эпилепсиясы бар. Анан ошо быйыл аябай көбүрөөк кыйналып калды, эме переходный возраст болгонгочу. Анан балам да ушундай эме орноп калганда мени оорукчан дешет деп баягы өзүн кем сезип, тартынчаак, анан окууга дагы болгон кызыгуусу начар, анан аппетити да начар болуп аябай бир кыйналдык да. Ошого сизге суроо берейин дедим эле. Ушуну өзүнчө бирме-бир сүйлөшүп бере аласызбы депчи? Болот. Кичине мындай эме көтөрүш керек болот да, баягы өзүн эркин сезе турган кылыпчы. Бул 10 жашында билдик да, биз башында билбедик да. 10 жашынан ошо приступ берип, ошондон билдик. Экинчи суроом, ошо өзүм дагы ошо баламан кийин баягы негатив балдарыман корко турган болуп калдым да. Бир жака жөнөтүп атканда деле, бир нерсе болсо деле мындай корком да, иши болупчу, бирдеме болуп калат деп эле ушундай. Эч ушуну кетире албай атам да, негативдердичи. Бирок могу сиздин 3 күндүк окууңузду аябай мындай мага жагып атат, бирок мен азыр жумуштамын да, мектептемин, мугалиммин. Бишкекте буйруса дагы болуп калса барам. Ташкөмүрдө. Ташкөмүрдө. Сиз эме кылыңыз, Ташкөмүр болсо, Ошко баркын, Ташкөмүрдөн өтөт туурабы машина? Жок, Ошко. Ошол жерден биздин жаңсан өтөт да. Ошол жерден Чыңгыз Мырзаны кармайсыз да. Жолго кетип атканда Ташкөмүргө кире кетти. Андан азыркы айткан ситуацияңыз эле мен мисалы менде мурда жакшы көп нерсени билбечүмүн, бирок мындай коучинг катары үйрөтөт элек элдергечи. Анан өзгөчө азыр сиздин балаңыз өзүңүз боюнча, негатив боюнча азыркы аябай жакшы эффект боло турган ушу техниканы азыр акыркы эң жакшы билген техникам ошо эс ачкыч техника болуп атат да. Ошону үйрөнөсүз дагы, анан баягы негативтерди чыгарасыз. Буюрса андан кийин өзүңүз сезесиз кандай болуп атканынчы. Атак жөн түшүндүрмө боюнча түз эфирден айта турган болсом, анткени аны түз эфирде түшүндүрө албайт да. Аны мускульный тест деген бар. Мисалы мындай да, сознаниябыз бар, анан подсознаниябыз бар да, подсознаниябыз жөнөкөй сөз менен түшүнбөйт да. Аны баягы мускульный тест менен түшүндүрөт. Мускульный тест деген мисалы бирдемкени айтсаңыз, булчуңуз катуу болот, мисалы, же жумшак болот да, ошол реакция берет да, эмегечи, мээден сигнал кеткендечи. Ошондон түшүнөбүз, бул сизде мисалы бул негатив бар экен, жок экен дегендечи, же бул нерсени каалайсыз, каалабай ошентип. А мисалы мускулдук тест кабыл болсо, бар экен болсо, анда негатив чыгаруу процесси болот дагы, негатив чыгарабыз да, ошол сыяктуу. Мен азыр аны бере албашыңызды түшүнүп турам, анан баягы кечээинде дагы бир болду го бесплатно. Ошого мен кызым барып келчи, жок дегенде десем, жетпей калыптыр да. Анан ошондой окуулар болобу, мына бизге жакыныраак бир Оштобу же Жалал Абаддабы? Ооба, болот. Деп сурайын деген болчумун. Ооба. Анан могу эс ачкыч дагы кийинчерээк дагы болот да, биз мисалы отпускага чыккан малда жайында болобу? Ооба, болот. Биз мындан кийин эме кылабыз. Угулбай атат. Микрофонду ачып аласыз. Аз бир мүнөт. Угулдубу? Кечиресиз, Не бүттү? Ооба, эми болду.
эме Биздики о. бүтүп калдыбы? Бүтүп ашты. Макул, мен азыр эми түз эфирден чыгайын. Элдерге көрсөтүп атырмын. Окей. Сиздин айтканыңыз боюнча болот. Бизде эмеде туруңуз, Инстаграмда биз азыр эмелер бүтүп калыптыр. Упражнение мен азыр кайра түз эфирден чыгып аларга эме кылам. Сиздин эмеңиз чечебиз. Эч кабатыр болуңуз, мугалим болсоңуз, мен да мугалим баласымын. Апам Раматуллы мугалим, математик, физмат. Анан бул нерсени ачык кылабыз, доступный кылып, бүт баарына үйрөткөнгө аракет кылабыз. Анткени бул мага өзүмө да эме болду, таасир берди. Анан эң баягындай ушул эми өзүм да коучмун да, тренермин. Эми ушуну изилдеп, подсознание өтө маанилүү нерсе да. Көбүнчө подсознательный проблемаларыбыз да, бүт элечи. Ошо кейгенибиз, эмелерибиз, Маконда дагы контактка чыгабыз.